Садака же зекет экөөнүн айырмасы кандай? Зекет парыз болот мойнунда. Зекетти милдеттүү түрдө чыгарыш керек. Ага 1 жыл айланыш керек болот, шарттары бар. 1 жыл айланыш керек. Анан ошол зекет чыгарыла турган малдын түрүнөн болуш керек. Ылдыйлап кетпеш керек 1 жылдан кийин. Анын бериле турган так сандагы адамдары бар. 7 түрлүү адамы бар. 8 түрлүү болгон, эми бирөөсүнө берилбейт, 7 түрлүү адамы бар. Аны мечитке, кайрымдуулук иштерине берсе болбойт. Ал эми садака бул парыз эмес, зекет сыяктуу. Бул кошумча нафил деген. Мисалы, багымдаттын 2 рекет парзы, бул зекет сыяктуу 2 рекет сүннөтү, садака нафил кошумча ибадат деген сөз. Муну жана 7 түрлүү адамга да берсеңиз болот. Анан мындай жеке менчик болбой турган жалпы иш-чараларга, кайрымдуулук ишине да берсеңиз болот. Мечит куруу үчүн, медресе куруу үчүн, бейтапкана куруу үчүн, ушундай бир жаштарды жакшы нерсе менен алектендирүү, спорт комплексин куруу үчүн деген сыяктуу. Түшүндүңүзбү? Бул кыскача айырмасы. Жана кайсыл жерге берген жакшыраак, мечиттин кутучасына таштасак болобу дейт. Ошол кутучасында желип кетпей, башка болуп кетпейм, желбейт ал жерде көбүнчө Кудайдан корккон адамдар, бирок кээде желип кетиш дагы мүмкүнчүлүгү бар, ыктымалы. Эми так ошондой эсине жете турган болсо, салсаңыз мейли, жакшы ошол көзөмөлдөнө турган болсо. Анан жакшы көзөмөлдөнбөй калса, анда өзүңүз билген, муктаж тааныган адамдарга берсеңиз болот. Зекетте ошол 7 түрлүү адамдар бар. Карыз болуп калган адамдар, Кудай жолунда жүргөн адамдар, ооруп калган адамдар, эми ошо муктаж адамдар деген сөз да. Ошо окшогон адамдар келет, 7 түрлүү адам. Аны ошол 7 түрлүү адамдын бирине ээ кылып, менчик кылып бериш керек. Өзүнө эйлик кылдырып. А садаганы досуңузга деле, башкага деле, муктаж болгонуна деле, же бир адамды бир динге тартуу үчүн деле башка кылсаңыз деле берсеңиз мейли. Аны өзүңүз карап көрөсүз, кимге бергениңиз жакшыраак.